Sizlerge практически көргөзүп коелу дедик. Мына капу алып келип аткан жер семирткичтердин 5 түрү минералдык жер семирткичтер. Эми бул жөнүндө айтып берейик. Мына амофос деген жер семирткич мындай болот. Булар баардык гранулированный. Сен мына тоголок гранул кылганы бул жерге тегиз чачканда тегиз чачылсын деп тоголоп коет да. Мындай жерге ыргытканда мындай тегиз чачылат. Эгерде порошок болсо бир жерге көбүрөөк түшүп калат, бир жерге азыраак түшүп калат. Сондуктан муну гранулированный кылып жасаган. Бул амофос мен айтып кеттим. Күздө салсак жакшыраак болот. Эгерде 46% фосфору, 10% азоту бар. Күздө салсак жакшыраак болот, же болбосо азыр эгиндин алдыдан жерге, кургак жерге 300 кг чачып берип туруп, жерди айдатып койсок, кийин эгинди кылсаңыз өтө жакшы болот. Болбосо мака эгип атканда же бадырың эгип атканда ар бир данга мынчадан таштап припасевной дейт. 1 гектарга 100 кг өлчөмдө таштасаңыз жакшы болот. Мына түсүгө карап ажыратабыз, көгүш, гранул болуш керек. Эми кийинки удобрениеге өтөйүк. Бул карбамид, мочиина деп коебуз. Селитрадан айырмасы карасаңыз, селитра ак сүткө окшош болуп турат. Бул кристаллически прозрачный болуп турат. Түсүдөн шонтуп ажырайт. Булардан гранул болуш керек, гранул. Бул удобрениеде карбамидте 46% азоту бар. Муну эгиндерге эрте биринчисиде берсе болот. Себеби бул секин разложение болоттан кеч күзгө жакын эгинге бере турган болсоңуз, эгиндин пышышын кечеңдетип коет. Өз убагында урожай ала албай каласыз. Эми мына селитра биз бүгүнкү күнгө чейин экөөнү эле колдонуп келдик. Калган удобрениялар бизде жок эле, азыр быйыл келди да эми. Арзан дыйканга жакшы болот. Мына селитрада 34%. Селитрада 34%, мочиинада 46%. Экөөнүн айырмасы 12%. Бул удобренияларды бересиздер. Кээ бир дыйкандарда пайнабы менен агып чыгып кетет деген түшүнүк бар. Желательно жерге көмүп берген жакшы болот. Мына удобрениядагы бизде жаңы келди. Мында азот 4%, фосфор, калий 14%. НПК деп коет. Бул удобрениянын эриши кыйыныраак болот. Кеч күздө берип, эрте жазда берген жакшы болот. Нормасы ошондой эле, мына амофос кандай болсо, ошондой кылып берсеңиздер болот. Мына кийинки удобрениябыз АФУ деп коет. Муну колдонуп жүрөсүздөр. Азотно-фосфордук удобрение. Азот 6%, фосфор 17%. Эми баасы боюнча өзүңүздөр чечим кабыл алып, кимиси жакшы чачсаңыздар болот. Мына 5 удобрениянын түрү турган болсо, үчөө трудно растворимый. Үчөөнү эрте жазда кеч күздө берген жакшы. Эми мунун бергенде кантип берет? Кантса эффект жакшы болот? Көргөзүп беребиз. Сөзсүз түрдө өлчөш керек. Эгерде биз муну амофостан чачып көрсөтүп беребиз, 1 гектарга 300 кг өлчөмүндө бере турган болсок, 1 гектарда 100 дарак бар дейли. 100 дарак болсо, ар бир даракка 3 кг беришибиз керек. Мынандай өлчөгүч идиштерди жасап алыш керек. Биз шарттуу түрдө айталы, мына өлчөгүч 1 кг. Значит, 1 даракка 3 кг беришибиз керек.
Космосус'ta. Мынау өрүктөр 2003-жылы тигилген болсо 15 жашар өрүк дедик. 1 гектарга 3 килограмм нормасы да алдык. 1 гектарда 100 дарак бар дейли. Шуга 3 килограмм беришибиз керек. Мына дарактын кронасынан алысыраак болуш керек, 1-2 карыш. Мына жерден баштайлы. Мына шак жеткен жерге чейин өрүктүн тамыры келет. Эми буга чачабыз. Мына гранул кылып койгон тегиз чачылыш үчүн. Мына жерге чейин чача беребиз. Колго жем чачканда кылып эле 3 килограммдыкындай чачтык. Эми бул удобрение жакшы ериш, жакшы эффект болуш үчүн ушул удобрение чачылган жерди лопаткалап коебуз. Удобрение түшкөн жерди удобрение чачылды, лопаткалап коебуз. Фосфор 46% дедик, фосфор. НПК'да фосфор 14%. 1 гектарга 400 килограмм НПК беребиз деп расчет алалы. Мына шарттуу түрдө 1 килограмм болсо, ушунан 4-төөнү 1 даракка беребиз. 4-төөнү 1 даракка беребиз. Гиластын аралыгы 4-5 эгилген, мындайча айтканда 1 гектарда 200 гилас бар. Биз бул удобрениядан 400 килограмм бере турган болсок, НПК'дан 1 гектарга 200 дарак бар. Ошондо 400 килограммды 200гө бөлсөк, 1 даракка канчадан тиет? 1 даракка 2 килограмм. Мына 1 килограмм менин колумда турат, дагы бирөө. 1 даракка 2 килограмм. Кронаны айландырып, канасыга тийбей бере беребиз. Мына биздин чекен кыриятыбыз. Шак келди, биякта тамыр жок. Ушуга чейин гана беребиз. Себеби мына шакта тамыр бүттү. Наркы уже болот. Мына мындай кылып туруп шак келген жерге бердик. Азыр биздин дарагыбыз азот, фосфор, калий алды. Азотто азыраак алды, калий менен фосфорду өтө жакшы алды. Себеби 1 гектарга 400 килограмм. Эми казып коебуз. Чекеси стяжка менен куюлган цемент менен. Тереңдиги 3 метр. Шерде азыр 2 камаздан ашыраак көң бар. 3 жылдык 5 паданын көңү. Эми муну күйгүзүш деген, мына быйылкы көңдү пленка менен жаап койгонбуз, ичи өзүнөн өзү кысылып күйүп атат. Мына нускуттарды аралаштырып таштаганбыз тагыда. Эми көтөрүп күйгөн көңдү сиздерге биз көргөзөбүз. Мына отоо чөптөр өнүп, мына чөптөр өнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Мына чөптөр өнүп турат. Ичидеги бул күйүп бүт элек да. Мына ана тикенекти алган. Дурничник деп коет. Биз чеймеде кыргызча ана тикенек уругу. Ушул дурничник деген отоо чөптүн тикени, кой тикен. Мына кой тикени менен кашегимдин арасында бар. Шулар күйүп көңдүн ичиде. Мынандай болуп ичи чирип калыш керек, мына. Мынандай болуп чириш керек. Пленка менен жапканыбыз процессти тездетип берет. Мына. Көң шунтуп даярдалат. Даярдалгандан кийин салабыз. Мына бети анчалык даяр болду деп, так жагы да даяр бар. Көрдүңүздөр. Органиканы ушунтип даярдаш керек.